Жети Өгүз районунда жер аянтын берүүдө коррупциялык аракеттер аныкталды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Жети Өгүз райондук милициясына Тамга айыл өкмөтүнүн адеси кызмат абалынан пайдаланып, көл жээгиндеги жер аянттарын ижарага берүүдө мыйзамсыз акча алып жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө кызматкердин мурда алган акчаларын кайра кайтарып берүүгө аракет кылып жүргөнү аныкталган. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери атайын операция жүргүзүп, айыл өкмөтүнүн адесин буга чейин опузалап алып койгон акчасын жергиликтүү тургунга кайтарып берип жаткан учурда колго түшкөн. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы маалымдалды. Кыргызстандагы клиникалардын боор жана чучукту алмаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүүгө даярдыгын баалоо үчүн Бишкекке Туркиянын Үнүнү университетинин ректору Ахмет Кызылай баштаган өкүлдөр келди. Иш сапардын алкагында алар түрк дарыгерлери, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов менен жолугушту. Андан кийин аларды президент Садыр Жапаров кабыл алды. Кыргызстандын мамлекет башчысы менен болгон баарлашууда адам органдарын трансплантациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо уюмдарында жогорку технологияларды дарылоо жана киргизүү, ошондой эле өлүмдүн санын азайтуу багытында чараларды комплексин кабыл алуу боюнча келечек пландар талкууланды. Мамлекет башчысы өлкөдө адам органдарын трансплантациялоо маселеси жаатында тажрыйба жок болгондуктан жарандар аргасыздан чет өлкөгө барып жаткандыгын белгиледи. Андан тышкары каржылык кыйынчылыктарга карабастан өлкөдө трансплантациялоо чөйрөсүндө дүйнөлүк илимдин өнүгүү темпин кармап аракет кылып жаткан жогорку квалификациялуу адистер бар экендигин айтты. Ошондой эле быйыл 50 жаранга бөйрөк алмаштыруу боюнча акысыз операция жасаларын, ар бир операцияга мамлекеттик казынадан $7,000 бөлүнүп жаткандыгын маалымдады. Кийинки кадам боор алмаштыруу операциялары жаатында иштер башталарын белгиледи. Жогорку Кеңештин 13 марттагы жыйынында депутат Кубанычбек Самахов Казакстандын соода министрлиги Кыргызстанда лицензиясы бар продукцияларга тыюу салуу сунушу боюнча маселе көтөрдү. Ал министрлер кабинети Казакстандын бул токтомуна дароо реакция кылбаса, чара көрбөсө экономикага терс таасир тийиши мүмкүн деп белгиледи. Казакстандын соода министрлиги 2024 жылдын 1-июлунан тарта Кыргызстанда лицензияланган продукцияны колдонууга бөгөт коюп жатканы тууралуу маалыматтарды таратты. Ушундай токтом кабыл алынып кала турган болсо, Кыргызстандын жалпы экономикасына тартылып жаткан инвестицияга чоң залакасы тиет. Өкмөт буга реакция кылып, Казакстандын токтомуна бөгөт коюп калышы керек, деди депутат. Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков бүгүн парламентте 13 депутаттын мандаттан ажыратылышы боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. 90 депутаттан 13 кетти. Бул жөнөкөй маселе эмес. Биздин укуктарды тебелеп тепсеп жатышат. Депутат элдин өкүлү, элдин өнү, мындай болбошу керек. Биз унчукпай кое албайбыз. Мен сунуш киргизем, комиссия түзүлү, деди депутат. Жогорку Кеңештин спикери регламент боюнча бул сунуш тармактык комитетте каралып, кагаз түрүндө келиши керектигин айтты. Комиссияны түзбөйлү, 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам, биздин укуктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлбек Карабекович. Кыргызстанда 2024 жылдын январында мал жана канаттуулар көп багылып, сүт жана жумуртка өндүрүү өстү. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын статистикасында айтылды. Январ ичи Кыргызстанда 31,6 миң тонна мал менен тоок эти өндүрүлгөн. Сүт 84,3 миң тонна өндүрүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 1,5% өскөн. Ошондой эле жумуртка өндүрүшүндөгү көрсөткүч дагы өсүп, былтыркыга салыштырганда 15,3% көп болгон. Быйылкы жылдын 1-айына карата Евразия экономикалык биримдигиндеги айыл чарба өндүрүшү 2023 жылдын январына салыштырмалуу 0,5% жогорулады. Анын ичинде Беларусь, Кыргызстан жана Казакстан алдыга өсүп чыккан деп билдирет.
Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдады. Чектөөлөр аба ырайына байланыштуу кирген. Мындан улам оор жүк ташуучу унаалардын төө ашууда өтмөктө жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынган. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер алыс жолго чыккан жеңил унаа айдоочуларын алдын ала мерчемдеп аралыкты сактап, ылдамдыкты азайтып айдоого чакырат.